Саламатсыздарбы мекендештер, мен атым Мирбек, өзүм Москвада юрист болуп эмгектенем. Азыркы видео обращениямда өзүңүздөр билгендей, Россия Федерациясында көп биздин мекендештер кандайдыр бир карыз иштери болот, же болбосо соттук иштерин аткаруу органында жүрөбүз. Мындайча айтканда, Федеральная служба судебных приставда жүрөбүз. Эми иштин негизинде биздин мекендеш бияктагы орус жарандарына акча карыз болуп, же болбосо ошондой эле штрафтардын убагында төлөбөй калганда, судебный приставдар болсо границаны өтүүгө запрет коюп калган маалы болуп калыптыр. Ушул менен мындай запрет болгондо кандай оорчулуктар болуп турган боюнча айта турган эң негизги максатымдын себеби, анткени азыркы Россия Федерациясынын мыйзамдарынын ортосунда коллизия болуп турганы жөнүндө айтылып жатышат. Өзүңөр билесиңер, 10 000 рубльдан ашык карыз болсо, судебный приставдар границаны жаап коюшат. Демек, чет элдик жаран Россия Федерациясынан чыга албай калат. Бирок ошондой эле миграциондук учеттор боюнча ар бир адам Россияда жүргөндө 90 күндөн ашык жүрбөш керек, же болбосо ар бир өтүп бараткан мөөнөтүн өтүш үчүн ошол өтүш үчүн границадан жаңы миграционный карта менен кайра келгенге милдеттүү болот. Ошол жерден эң негизги айтаарым, Россия Федерациясында карызга батып калган адамдар, 10 000ден ашып калган карызы болуп калган адамдар убагында акчасын төлөбөсө, судебный приставдар границаны жаап койсо, границаны өтө албай калат. Ошол менен бирге чет элдик жаран Россия Федерациясында мыйзамсыз толугу менен нелегал болуп калган учурлар аз эмес. Ошол нелегал болуп калганын артынан аларда иштей алышпайт, границадан чыга алышпайт. Соттун чечими негизинде депортация кылса, ошол соттун негизиндеги депортация болгон чечимди дагы ограничение болгондуктан Россия Федерациясынан чыгарбоогундай оорчулуктар болуп турган боюнча айта турган эң негизги максатымдын себеби. Ушул менен айтарым, эгерде кандайдыр бир чоң штрафтар болсо, болбосо за езду в пьяном виде, же болбосо кандайдыр бир алимент жакта милдеттемелер болуп калса, границадан жаап койгонго мүмкүнчүлүктөр болуп калса, ал карыздарды токтобой убагында төлөп, же болбосо судебный приставдардын аркасынан ограничение кылдырбаганга аракет кылыңыздар деген эң негизги ниеттеги ошол тилегим. Андай болбош үчүн убагында штрафтарыңарды төлөп, ограничение болбой, же алименттик милдеттемелер болсо алименттериңерди төлөп жүрсөңүздөр, силерде эч ким границаны жаппайт. Граница ачык болсо, келип иштер, же болбосо ошондой эле өзүңөрдүн көздөгөн максаттарыңарга жетип жүрсөңүздөр болот. Көңүл бургандарыңызга чоң рахмат. Сиздерди урматтап, Мирбек Салбекович.